Кышкы сезонго камылга жай айларында башталат. Электр энергиясына суроо талап көбөйгөн маалда станциялардын үзгүлтүксүз иштеши үчүн Чакан ГЭС акционердик коомунун объектилеринде даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда гидроагрегаттар капиталды оңдоодон өткөрүлүп, жабдуулардын техникалык абалы кылдат текшерилүүдө. Бул иштердин ар бири кыш мезгилинде электр энергиясын туруктуу өндүрүүгө багытталган. Адистер агрегаттарды оңдоо менен катар негизги жабдууларды текшерип, мүмкүн болгон кемчиликтерди алдын ала аныктап жоюуда. Даярдык иштери бекитилген график боюнча жүргүзүлүүдө. Бул ГЭС 1957 жылы ишке берилген. Кубаттуулугу 3,2 мегаватты түзөт. Орточо жылдык электроэнергияны өндүрүп чыгуу мүмкүнчүлүгү 12 сууга байланыштуу 12 миллиондон 16 миллионго чейин киловатт саат электроэнергиясын өндүрүп чыгат. Учурда биз азыр күз-кыш мезгилине дайындык көрүүнүн алкагында ГЭС 5-де ремонттук затвор деп коет, ошол суу жапкыч, оңдолуучу суу жапкычты деген капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүп атабыз. Көрүп атканыңыздардай, бул жерде затворлорду оңдоп, андан сырткары анын механизмдик конструкцияларын дагы реконструкциялап жатышат. Чакан ГЭС акционердик коомунун курамында 10 гидроэлектр станциясы бар. Алардын жалпы кубаттуулугу 63,5 мегаватты түзөт. Станциялар жылына орточо 250 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Бүгүнкү күндө бизде Чакан ГЭСте абал туруктуу, абалда өчүрүүлөр жок. Биздин бир жылдын годовой планы выработкабыз 180 миллион киловатт саат. Бүгүнкү күндө 7 айдын жыйынтыгы менен бизде 130 миллион киловатт саат болду. График менен келатат, отставание жок. Ремонт иштери боюнча 26 жылга күз-кыш мезгилине карата бизде 6 ремонт бар. Бул 4 капитальный ремонт, 2 средний ремонт. Анан мына сиз өзүңүздөр көрүп жаткандай бизде ГЭС-1, ГЭС-2да массивный включательди, вакуумдуу включатель алмаштырып атабыз. Күз-кыш мезгили жакындаган сайын станциялардын ишенимдүү иштөөсү өзгөчө мааниге ээ. Андыктан энергетиктер бардык оңдоо иштерин белгиленген мөөнөттө аяктап, станцияларды жаңы сезонго толук даяр абалга келтирүүнү көздөп жатышат. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Ала Мүдөн району.